Биз эфирде күндеми маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылышы. Аны менен мен Кундуз Кенжебаева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Бишкекте Садыр Жапаров менен Владимир Путиндин расмий жолугушуусу өттү. Андан соң эки өлкө президенттери биргелешкен билдирүү жасашты. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Жалал-Абад мамлекеттик окуу жайынын студенттери менен жолукту. Эмне жөнүндө кеп болду. Ошто айдоочулук күбөлүгү жок аял 3 окуучуну сүзүп бири каза болду. Ушул эле аял сентябрда 11 жаштагы баланы сүзүп алган. Өлкөгө мамлекеттик сапары менен келген Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен президент Садыр Жапаровдун жолугушуусу Ала-Арча мамлекеттик резиденциясында болуп өттү. Расмий тосуп алуу Азия менен соң мамлекет башчылары Ата Бейет мемориалдык комплексине барышты. Андан соң кеңейтилген курамдагы жолугушуу өтүп, тараптар кыргыз-орус кызматташтыгын бекемдөө жана мындан ары өнүктүрүү пландарын талкуулашты. Жыйынтыгында бир катар маанилүү документтерге кол коюлду. Бишкектеги Ала-Арча мамлекеттик резиденциясында президент Садыр Жапаров менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин расмий жолугушуусу өтүп жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, резиденцияда эки өлкөнүн желектери илинип, ардак кароол ротасы тизилген. Алгач өлкө башчылары өз ара саламдашып, андан соң делегация мүчөлөрүн тааныштырышты. Мындан тышкары чогуу сүрөткө түшүү аземеда орун алды. Салтанаттуу тосуп алуу аземинен соң өлкө лидерлери Ата Бейет мемориалдык комплексине келишти. Анда Владимир Путин 2016-жылдагы трагедияда тагыраагы үркүндө курман болгондорго арналып орнотулган мемориалга гүл чамбар койду. Андан соң өлкө башчыларынын Ала-Арча мамлекеттик резиденциясында сүйлөшүүлөрү башталды. Анда өлкө лидерлери кыргыз-орус стратегиялык өнүктөштүктүн кеңири топтомун жана эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү пландарын талкуулашты. Өз кезегинде өлкө башчысы Садыр Жапаров Орусия президентинин Кыргызстанга болгон сапары маанилүү учурларга туш келгенин белгиледи. Ваш визит Сиздин Кыргызстанга болгон сапарыңыз Кант авиа базасынын 20 жылдыгына жана Кыргыз-Россия Славян университетинин 30 жылдыгына туш келгенин баса белгилегим келет. Бул маанилүү окуялар эки тараптуу мамилелерде эки өлкөнүн достугунун символу десек болот. Албетте кыргыз тарап эки өлкөнүн стратегиялык өнүктөштүк жана биримдештик мамилелерин жогору баалайт. Нашей дружбы. Маалым болгондой, бүгүнкү күндө Россия Федерациясы Кыргызстандын экономикасынын салттуу жана туруктуу соода экономикалык өнүктөшү бойдон калууда. Соода жүгүртүүнүн көлөмү боюнча Кытайдан кийинки экинчи орунду ээлейт. Тагыраагы 2018-2022 жылдарга Россия Федерациясы менен өз ара сооданын көлөмү 2 эсеге жогорулаган. Статистика боюнча 2022 жылы Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы соода жүгүртүү 50,8%га өскөнү маалым. Мамлекеттер ортосундагы кызматташтык боюнча Владимир Путин да төмөнкүлөргө токтолуп өттү. Биринчиден президент Садыр Жапаровдун чакыруусу үчүн ыраазычылык билдирем. Кыргызстанга келгениме абдан кубанычтамын. Албетте экономикалык кызматташуу боюнча Россия Кыргызстандын алдыңкы соода экономикалык өнүктөштөрүнүн бири болуп саналат. Өткөн жылы товар жүгүртүү 37%га өскөн. Дээрлик 3,5 миллиард долларга жеткен. Ал эми үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында 17,9%га өстү. Аймактар аралык байланыштарда динамикалуу өнүгүп жатат. Албетте мунун баары абдан маанилүү жана позитивдүү нерселер. Жыйынын жүрүшүндө Владимир Путин Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын стратегиялык мамилелерин, союздаштыгын бекемдөөгө жана Евразия аймагындагы интеграциялык процесстерди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Садыр Жапаровду ардак ордени менен сыйлады. Жолугушуунун соңунда экономика, ыл чарба, юстиция, саламаттык сактоо жана башка тармактарда кызматташуу боюнча эки тараптуу маанилүү документтерге кол коюлду.
Андан соң жолугушуунун жыйынтыгы жана кол коюлган документтер тууралуу президент Садыр Жапаров жана Владимир Путин массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө билдирүү жасап, мындан ары да эки өлкө ортосундагы кызматташуу жогорку деңгээлге көтөрүлө тургандыгын жана бир катар ири долбоорлор биргеликте ишке ашаарын белгилешти. Белгилей кетсек, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин расмий сапарынын алкагында эртең 13 октябрда Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын төрагалыгы астында өтө турчу көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына да катышат. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Кыргызстан менен Россия өлкөлөрүнүн алакалары күн сайын бекемделүүдө. Соңку жылдары эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү дээрлик 50%-дан ашык көбөйгөн. Бүгүнкү күндө да алакаларды бекемдөө, карым-катнашты күчөтүү максатында бир топ ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн келишимдер түзүлүүдө. Ондогон ири долбоорлорду ишке ашыруу, миллиондогон инвестиция салуу менен Кыргызстан жана Россиянын кызматташтыгы бекемделип жатат. Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири Россия быйыл Кыргызстандын 27 ири долбоорун каржылап, өлкөгө 99 миллион долларга жеткен инвестиция салган. Алдыда дагы бир топ алгылыктуу келишимдер аткарылмакчы. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин КМШ өлкөлөрүнүн саммитине катышуу үчүн Бишкекке келди. Анын алкагында Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен жолугушуу өткөрүштү. Эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу мамлекеттин ар тараптуу өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Маалым болгондой, Кыргызстан менен Россиянын соода өнөр-жай палаталарынын ортосунда 50 ири долбоор каралып, медициналык каражаттарды, тери буюмдарын өндүрүү, машина куруу комплекси, тери иштетүүчү завод, айыл чарба техникасын өнүктүрүү боюнча ири долбоор иштелип чыккан. Андан тышкары кичи жана орто бизнесте эки тараптуу кызматташууну бекемдөө боюнча аракеттер көрүлүүдө. Жакында эле Жалал Абад шаарында Россия Кыргыз бизнесмендердин ортосундагы чоң саммит болуп өттү. Ал жердеги катышкандардын көпчүлүгү Россиядан келгендер, Кыргызстандын ири компанияларынын жетекчилери менен соода саттык маселесинде дагы, жалпы эле өнүгүү маселесине келгенде 1,2 миллиард долларлык келишимге кол коюлуптур. Бул дагы келечекте эки мамлекеттин ортосундагы байланыштар мындан кийинки көп ийгиликтердин бир базасы болот деп айтсак болот да. Путиндин Кыргызстанга келген расмий сапары абдан жемиштүү боло турганга жол ачылып атат. Мамлекеттер ортосундагы алакаларды жакшыртууну күчөтүү максатында билим берүү тармагына да чоң көңүл бөлүнүүдө. Буга чейин маалым болгондой, Орусия Кыргызстандын аймактарына жалпы 9 билим берүү уясын куруп бермей болгон. Кечээ Жалал Абад шаарында өткөн Кыргызстан менен Россия мамлекеттеринин региондор аралык конференциясынын алкагында Достук паркынын капсуласы да салынды. Иш-чарага мамлекет башчылар онлайн катышкан болчу. Сегодня наша общая задача. Карым-катышта тарыхы терең, союздаш эки өлкөнүн ортосундагы байланыштар жыл сайын жогорулап келет. Стратегиялык өнөктөш экенин сандар көрсөтүп турат. Соода жүгүртүүнүн көлөмү былтыркы жылы 3,4 миллиард долларды түзгөн. Басым эки мамлекеттин региондорунун байланышына жасалууда. Россиянын 80ден ашык аймагынын Кыргызстандын облустары менен соода саттык алакасы бар. Эгерде экономика жагынан карап турсаңар, мына Россия экономиканын ортосунда, Кыргызстан Россиянын ортосунда жанакындай өнүгүү фонд деп туруп ачылган. Ошол башында 500 миллион доллардын жанакы көлөмдүү акчасы менен анан ошол 1 миллиардка чейин көтөрөбүз деп, ошонун негизинде канча бир топ мына долбоорлор ишке ашып атат. Андан тышкары ошол жана күйүүчү зат материал жагынан деле карап көргүлөчү. Мына бир жылда биздин ушу муктаждыгыбыз 1 миллион 200 миң тоннадан ашык ушул күйүүчү зат материалдын көлөмү керек да. Ошонун бардыгы дагы бизге жанакындай өзүнчө бир квота, бир келишим менен түзүлүп атайын берилет дагы. Биз ошол күйүүчү зат материалдар үчүн пошлина да төлөбөйбүз, жана кошумча дагы ар кандай салыктар төлөбөйбүз. Ошонун негизинде биздин бааларыбыз баягы биздин кошуна мамлекеттерибизге караганда бир топ эле ылдый болуп турганы көрүнүп турат да. Эскерте кетсек, бүгүн Бишкек шаарында КМШ өлкөлөрүнүн лидерлеринин катышуусунда саммит өтүүдө. Ага Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин да катышат. Анын алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолугушуу өтүп, дагы бир катар ири долбоорлорго кол коюлду. Нурзада Сыдыкова, Азамат Ахмат уулу, Регион, Бишкек шаары.
Министрлер эл аралык күн тартиби жана кызматташууга байланышкан актуалдуу маселелерди талкуулашты. Быйыл Кыргызстандын КМШга төрагалыгынын алдында 45 иш-чара өткөн. Жыл соңуна чейин дагы 36 иш-чара өткөрүү пландалууда. Анын ичинде өкмөт башчылардын жыйыны менен парламенттер аралык ассамблея дагы бар. Жалпы 17 документке кол коюлду. Анын баары КМШ президенттеринин кароосуна жөнөтүлөт. Негизги басым 2025-жылы өтө турган улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгын белгилөө үчүн даярдыкка жасалды. КМШ ТИМКнын кийинки жыйыны 2024-жылы апрель айында Минскиде өтөт. Шериктештикке Россия төрагалык кылат. Мегаком компаниясынын директорунун мурдагы биринчи орун басары Арыстанбек Темирбаев 8 октябрда кармалганын Бишкек шаардык соту 12 октябрда кабарлады. Ал кылмыш жаза кодексинин 222 беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пункту боюнча шектелүүдө. Темирбаев 6 декабрга чейин номер 1 тергөө абагына киргизилген. Арыстанбек Темирбаев Мегаком компаниясында 2008-жылы иштеген. Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен жайгашкан Карабак айылынын 20дай тургуну үй жайынан кор жалак калышы мүмкүн. Айылдагы жаңыдан ачылган көрүстөн жайгашкан жерге жакын тургандыктан турак жайларды жылдыруу талап кылынган. Ага кошо эле Мунапыс комиссиясы да бул тургундардын турак жайларын документтештирүүдөн баш тартышкан. Айылда тамарка үчүн жер жоктугунан тургундар өздөрү өздөштүргөн айыл чарба багытындагы жерге үй куруп жашап келишет. Аймакта кабарчыбыз Нургазы Жайнаков жашоочулардан үнү келген. Эч жерге болбойт атат. Документ жок. Бирөөгө бар санарпка жал. 10 баланын атасы 45 жаштагы Аскаралы Маматов үй жайымдан ажырасам кайда батам деп убайым тартып турат. 20 жыл мурда өз алдынча жер өздөштүрүп, жакынкы жылдары эле үйүн куруп бүтүргөн. Документи жок болсо да балдары менен эч кимге көз каранды болбой жашап жүрөм дейт. Эми ал үчүн жаңы түйшүк жаралып, үй жайын көчүрүп кетүү керектиги айтылган. Аны менен бирге кошуналары да ушундай эле убаракерчилик тартышууда. 23 жыл болду жашаганыма. Үйдүн бүткөнүгө 3 жыл болду. 10 перзентим бар. Эми муну шуга жайкана ордода кала берсин. Бизге да документ кылып берсин. Биз санарптан кыйналдык, кызыл китептен кыйналдык. Бирөөгө барсаң, бирөөгө батпайт экенсиң. Калгандары батпай, мен вообще батпайт экенмин. Өзү да 10 болсо, меникин коссоң 20 болбойт экен да. Мен 2007 жылы şu yere gelip үй салгам. Жердин жоктугунан 4 үйдө 4 bir тууганбыз. 4 bir туугандын балдары баткан эмеспиз. Шондо şu yere келип жерди меме кылып, токтомо алып салгамын дача катары. Анан эми азыр санариптен кыйналып балдарды же бир жерге кое албайбыз, же меме кыла албайбыз. Бизге документ болбой атат. Ошон үчүн сиздерден сураныч. Ошону документ кылып берсеңиздер. Карабак айылындагы жалпы 20 үй бүлөнүн турак жайлары үчүн кызыл китеп берилген эмес. Өз алдынча турак жайларын куруп алышканы үчүн Мунапыс комиссиясы да алардын маселесин кароодон баш тарткан. Анткен себеби бул үй бүлөлөр айылдагы жаңы ачылган көрүстөндүн аймагына жакын жайгашып калышкан. 20га жакын үй ошол жакынага жакын жайгашпагандыктан комиссия тарабынан уруксат берилбей жатат ошолорго. Азыр негизги ошол районго чейин барып аткан маселе ошол 20 үй боюнча болуп атат. Себеби жайканага жакын жайгашып калган. Мыйзам боюнча жайканадан 100 метрден алысыраак жайгашыш керек экен. Ошого жакын болуп калгандар. 5 баланын атасы Махмуд Башировдун үйү да көрүстөнгө жанаша турат. Айылда туруктуу жумушу жок. Балдарына да жөлөк пул каралган эмес. Анткени үйүнө кызыл китеп берилбей, 5 баласы ар кайсы жерге каттоого коюлган. Анын эңсегени эле өзү курган үйүн мыйзамдаштырып беришсе дейт. Документ бербейбиз деп неме кылдаттар жакына боюнча. Ошол бизге документ керек. Документ бергенде жакшылык. Азыр базага тура албай атабыз. Бир пасаямаса турлаң десек документ жок. Сонун кыйналып анан ошол жүгүрүп атабыз, азыр болбой атат. Бизге документ бергенде жакшы. Жергиликтүү бийлик мыйзамдын негизинде тургундардын маселесин чечип берүү мүмкүн эмес дейт. Ал үчүн көрүстөндү башка жака көчүргөндө гана Мунапыс комиссиясы уруксат бериши мүмкүн. Көрүстөн үчүн да даяр жер жок. Элдин макулдугусуз айыл өкмөтү бир тараптуу чечим кабыл ала албайт. Барды энди ушул биздин негизги маселе ушу жайкананы да башка жака жылдыруу боюнча маселени элге салабыз деген неме кылып атабыз азыр.
эгер ошол жайкананы башка жака жылдыра турган болсок ошол 20 үйдөн документтешсе болот. Анан эми элдик чогулушта көрөбүз анкалган. Карабак айылында жалпы 9000 эл жашаса, айыл өкмөт боюнча 3500 адам тамарка алууга кезекте турат. Жер тартыш болгондугунан бир үйдө 3 кожолук жашагандары да кездешет. Ошол себептүү өз алдынча жер өздөштүрүп, турак жай салып, көчүп чыкканга аргасыз болгондору да бар. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Ош шаарында 36 жаштагы айдоочу аял жөө өтмөктөн 3 окуучуну сүзүп, бири каза болгонун Ош милициясынын кайгылуу кызматынан кабарлашты. Ага ылайык кырсыктан жабыркаган бир окуучу башынан жаракат алып, ага операция жасалган. Бирок эсине келбей көз жумган. Автоунаа айдап бараткан аялдын айдоочулук күбөлүгү болгон эмес. Ушул эле жылдын 9-сентябрында да ал 11 жаштагы баланы сүзүп алып, жеткенчек ооруканага жеткирилген деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы аталган айдоочу буга чейин дагы бир топ жол кырсыктарына себепкер болгонун белгиледи. Ош мэриясы жол тыгындарын жоюу максатында Ленин көчөсүнөн Загородный көчөсүнөн Курман-Жандатка көчөсүнө чейинки 1,7 чакырым аралыгындагы жолду капиталдык оңдоп түзөө жумуштарын баштады. Аталган жол буга чейин токтомдун негизинде Кара суунун аймагынан Ош шаарынын мэриясынын балансына өткөрүлүп берилген. Жол бир тараптуу унаа кыймыл үчүн Ош автобекетине туташтырылат. Учурда мыйзамсыз жана убактылуу курулган объектилерди алып салуу, жолду кеңейтүү жумуштары кызуу жүрүүдө. Каладагы жол тыгындарын жоюу максатында Ленин көчөсүнөн Загородный менен Курман-Жандатка көчөсүнө чейинки 1,7 чакырым аралыгындагы жолду капиталдык оңдоп түзөө жумуштары башталды. Аталган жол буга чейин токтомдун негизинде Кара суунун аймагынан Ош шаарынын мэриясынын балансына өткөрүлүп берилген. Учурда мыйзамсыз жана убактылуу курулган объектилерди алып салуу, жолду кеңейтүү жумуштары кызуу жүрүүдө. Ленин менен Курман-Жандатка жолдорун мына Ош шаары билесиздер да 8 март көчөсүнө чейин эле чектелип, калган нар жагы Кара суу районуна кирип кеткен. Ал боюнча биз жанагы ремонт иштери жүргүзүлүп, өзүбүздүн багы чек арага чейин. Андан ары бизге эч кандай бир укугубуз жок болгону байланыштуу биз Ленин көчөсүнүн Загородунан баштап Курман-Жандаткага чейин ошол участокты биз өзүбүз балансызга алып туруп, анан оңдоого биз кызыктар болдук да. Ал боюнча мына Ош областы менен да, Кара суу району менен дагы жетекчиликтер менен, Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, алардын токтому чыгып, кеңешин биздин да шаардык кеңеш токтому чыгып, мына бир айдын ичинде алар берилсин, биз алынсын деген токтомдор чыгыптыр. Ошол боюнча азыр уже ремонт иштери, капиталдык ремонт иштери башталды. Мында асфальт төшөө, жол сызыктарын чийүү, ирригациялык тармактарды оңдоо, тротуарларды куруу, жарыктандыруу боюнча даярдык иштери жүрүп жатат. Аталган тилкедеги коммуналдык тутумдардын ишин иретке келтирүү максатында баардык тиешелүү кызматтары тартылган. Жол бир тараптуу унаа кыймылы үчүн Ош автобекетине туташтырылат. Маалым болгондой, автобекеттагы буга чейин өкмөттүн буйругу менен ушул жылдын июль айында Ош мэриясынын карамагына өткөн. Азыркы тапта бекеттин айланасына асфальт төшөө, жарыктандыруу, жашылдандыруу иштери 70% аткарылган. Ал эми имараттын капиталдык ремонту кийинки жылга пландалганы айтылды. Дагы баягы мейнтенанстын балансында болгондуктан акча каражаты бөлүнбөй, капиталдык ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Ал эми быйыл Ош өкмөттүн тапшырмасынын негизинде айлана территориясында асфальттап, капиталдык ремонттун өткөрүү боюнча иштер жүргүзүлдү. Ал эми бизге бөлүнгөн бөлүгү территорияны асфальттоо боюнча бүгүнкү күндө 45 000 чарчы метр территориясын асфальт төшөлдүк. Ошол мына жерге асфальт төшөө иштери жүргөндөн кийин эч кандай арыз доомат жок. Себеби дегенде мурунку жүргүнчүлөр ушул жерде чаңдын үстүндө, жаан жаганда ылайдын үстүндө туруп калчу күндөр болгон экен. Азыр бизде жаан жаса деле, шамал болсо да эч кандай чаң жок. Пока азыр эч кандай даттануулар боло элек. Бейлегесек, Ош автобекетинин айланасынын жалпы аянты 4 гектарды түзөт. Анын ичинен 60 сотық жери жеке тараптарга мыйзамсыз сатылып, бүгүнкү күнгө чейин аны кайтарып алуу боюнча иштер аягына чыкпай турат. Негизинен жалпы 60 сотықтын тегерегиндеги жер өтүп кеткен деп жүрүшөт. Мына ошол учурда мына заправка 18 сотық жер. Андан сырткары аркылуу үй бир 40 соттун айланасындагы жер. Башка эч кандай жеке жактарга өтүп кеткен жер жок башка. Анан сот иштеринде Кудай кааласа
жанданса, биз как жетекчи катары биз дагы катышканга биз милдеттүүбүз, биз да катышабыз. Асель Сыдыкова, Кымбат Абдисаматулу, Регион телеканалы, Ош. Бүгін 12 октябрда мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Жалал-Абад мамлекеттик окуу жайынын студенттер менен жолукту. Конок лекцияда салык кызматынын төрагасы салык башкаруудагы жаңылыктар, ведомствонун ишмердүүлүгү жана санариптик инструменттерге токтолду. Мындай жолугушуулар жыл башынан бери өлкөнүн аймактарындагы окуу жайларда өткөрүлүп келген, мындан ары дагы экономикалык жана финансы багытында билим алган студенттер менен жолугушуу иштери пландалууда. Контролдық кассалық машинаның зарықшылығы, мысалы, мен сіздерге айтып кетейін. Салык кызматы өлкөдө алгачкылардан болуп, санариптештирүү боюнча толук масштабтуу ишти баштап, оң натыйжаларга жетише алды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенттери менен жолугушууда билдирди. Конок лекцияда төрага салык кызматындагы жаңылануулар жана реформа тууралуу айтып берди. Мындайча айтканда 196 миллиардты биз кайсы учурда токтолобуз? Биз өз негизи бухгалтериядан болобуз. Бирок бул салык илими боюнча да кичине түшүнүүбүздү көбөйтүп берет бул агай. Салык төрагасы, салык илиминин төрагасы бизге ушундай эле бардык статистикаларды көрсөтүп, цифра менен, ушундай эле ККМ жана электрон кампалар боюнча түшүндүрүп берип атат. Биз мисалы буларды жана ушундай эле бизге аларды статистика менен, цифралар менен, слайдтар менен түшүндүрүп берип атат, көрсөтүп. Биз мындайларды только теорияда, жөн эле китептерден, маалымат булактарынан эле окуганбыз. Салык кызматынын демилгеси менен жыл башынан бери өлкө аймагындагы окуу жайларда ушундай жолугушуулар өтүп жатат. Жыйындарга аталган кызматтын төрагасы өзү катышып, студенттердин суроолоруна жооп берип, аткарылып жаткан иштери тууралуу маалымат берип келгендиги белгиленди. Иш-чара мектеп окуучуларынын жана студенттердин салыктык башкаруу боюнча маалыматтуулугун жогорулатууну көздөйт. Иш-чаранын максаты негизинен салык кызматынын иши кандай маселе коюлган, алар кандай аткарылып атат деп. Бизде абдан көп модулдар бар, технологиялык. Ошонун баарын кандай иштетип кеткенге, аракет кылганга, ошо мүмкүнчүлүктөр бар, ошонун баарын тең жаш муундарга маалымдап атабыз. Мындай иш-чара Бекмамат Осмонов аттындагы Жалал-Абад мамлекеттик окуу жайында алгачкы жолу өткөрүлүүдө. Ошо Бекмамат Осмонов аттындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетине дагы келип, ошол студенттер менен баарлашып, сүйлөшүп, тааныштырып, эмнеге мисалы элементарный ККМ чекти талап кылып атат, баардыгын түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бул ойлойм Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө чоң салым кошот деп. Экономика жана финансы багытында билим алып жаткан студенттер менен жолугушуу өлкөнүн башка билим берүү мекемелеринде да өтүүсү пландалууда. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Кыргызстанда менингит оорусуна кабылгандардын саны өсүүдө. Бул жылдын 9 айында республика боюнча бул илдет менен ооруган 115 учур катталган. Башка аймактарга салыштырмалуу менингит болгондордун саны Бишкек шаарында көп. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин эпидемиология бөлүмүнүн башчысы Айнура Мамметалиева биздин каналга билдирди. Анын айтымында былтыр ушул эле убакта 41 адам ооруган болсо, бул жылы 115ке жеткен. Борбор калаада 60 учур, Чүй областында 21, Ош областында 12 учур катталса, Талас областында бир да киши катталган эмес. Аталган илдет 9-10 жылда көбөйүп, кайра азайып турат. Ал мөөнөттүк жугуштуу оорулар катары катталып, мезгилдик жана циклдык болуп бөлүнөт. Күндүн суук же жылуу болгонуна жараша күч алып же басаңдайт. Бул илдет менен жабыркагандар үй шартында дарылоого болбойт. Анын белгилери байкалышы менен тез арада жугуштуу оорулар бөлүмүнө кайрылышын санэпид кызматкерлери эскертишет. Катталган учурлардын көпчүлүгү бул Бишкек шаарында 60 учур катталды. Себеби деген бизде калк жыш жайгашкан жер, ички тышкы миграциядагы аябай күчтүү десек болот. Бул жеке эле Бишкек шаарынын тургундары эмес, бул 60 киши арасында башка жактан келип ооруп калып, бирок диагноз ушул тараптан коюлган. Грипп менен айырмасы муну врачтар өздөрү билишет. Эң биринчи айырмачылыгы бул гриппте да температура болот, мында да температура болот. Өтө катуу баш оору, анан кусуу. Кускандыгы бул тамак аш менен байланышпай эле куса берет. Анан кийин денеге дагы майда жылыса сымал исиркектер пайда болуп кетиши мүмкүн да.
20-дан ашык Кыргызстандын жараны Израилден чыгып кетүүнү пландап жатканын Тышкы иштер министри билдирди. Элчилик Израилде жашаган Кыргызстандын жарандарына телефон чалып актуалдуу тизме түзүүдө. Учурда тизмеде 90-дон ашуун адам бар. Алардын ичинен 20-дан ашыгы Израилден чыгып кетүүнү пландап жатат. Аларды аталган өлкөдөн сыртка алып чыгуу мүмкүнчүлүгү иштелип жатат деп айтылат маалыматта. Ведомство күнү түнү иштеген ишеним телефону жана Израилдеги Кыргызстандын жарандарына көмөк көрсөтүү боюнча ыкчам штаб түзгөнүн эске салды. Кыргызстандын Израилдеги элчилиги Израилде жашаган кыргызстандыктардан коопсуз жайларда болууну жана өлкөнүн аскердик кагылышуу болуп жаткан чек ара аймактарына барбоону өтүнөт. Кыргызстандын футзал боюнча курама командасы 2024-жылы Таиландда өтө турган Азия кубогуна барат. Бишкек шаарында өткөн тандабалуу оюндарынын алкагында кыргызстандык футзалчылар С тайпасында Иран, Ливан жана Мальдив аралдарынан курама командалары менен беттешти. Кыргызстандык футзалчылар алгачкы оюнда Ливандык курама командасын 5-4 эсебинде утуп, экинчи оюнда Ирандык курама командасына 2-10 эсебинде жеңишти алдырып жиберишкен. Үчүнчү беттеште Мальдив аралдарынан 8-3 эсебинде утуп, тайпада экинчи орунду ээлеп, Ирандын курама командасы менен бирге Азия кубогунун финалдык баскычына жолдомо алышты. Эске салса, Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы Азия чемпионатынын туруктуу катышуучулары. Азия биринчилигинин финалына 2022-жылы гана жолдомо албай калган. Алдыда өтө турган турнир команда үчүн 16-жолку катышуусу болот. Регион телеканалынын күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан көзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.